Сиз чет тилдерин эч кандай кымбат тил курстарына барбай эле кантип үйрөнүүгө болот деген суроонун үстүндө ойлондуңуз беле? Бул үчүн эч кандай жашыруун сыр же атайын ойлонулган система жок. Сиз жөн гана алдыңызга багыт коюп, катачылык кетирүүдөн коркпошуңуз кажет. Алдыда чет тилдерин үйрөнүү процессин кантип тездетүү керектигин айтып бермекчибиз. Ошол сиз үйрөнүп жаткан тилде сүйлөгөндөр менен таанышыңыз. Жаңы тилди үйрөнүүнүн эң жөнөкөй ыкмасы бул аны менен сүйлөшүү. Көпчүлүк адамдар өзүнүн билгендерин практика жүзүндө ишке ашыруунун ордуна өз убактысын грамматиканы үйрөнүүгө жана көптөгөн сөздөрдү жаттоого коротушат. Сиз үйрөнүп жаткан тилди алып жүрүүчүлөр менен сүйлөшө баштаңыз. Бул сизге компьютер жана китепке караганда көбүрөөк жыйынтык алып келет. Мүмкүн сиз ошол тилди билген дос таап каласыз. Тилди күндө үйрөнүңүз. Көп учурларда адамдар тилди 5 жылдан бери үйрөнүп келе жатып, бирок эркин сүйлөй албай жатканына даттанышат. Бирок алар 5 жыл дегени менен тил үйрөнүүгө жумасына 2 сааттан гана убакыт коротушат. Эгерде тез жана натыйжалуу жыйынтыкка келем десеңиз, анда жумасына эмес, күнүнө 2 сааттан убакыт бөлүңүз. Чет тилдерин окуп үйрөнүү кайталоого негизделген. Ошондуктан эс тутумуңузда көпкө чейин сакталып калуусу үчүн кайра-кайра кайталап туруңуз. Эгерде машыгуулардын ортосунда көп тыныгуулар болуп калса, убактыңызды коротуп, кайрадан эле мурдагы окугандарыңызга кайрылууга туура келет. Чынында эле чет тилин бат үйрөнүүнү кааласаңыз, күн сайын окууну унутпаңыз. Колуңузда дайыма сөздүк болушу шарт. Сиз кайда гана жүрбөңүз, жаныңызда сөздүк болушу керек. Ал сизге кайсы бир сөздү билбей калган учурда жардамга келет. Ошондуктан каражатыңызды аябастан ыңгайлуу жана жакшы сөздүк алып алыңыз. Мүмкүн аны телефонуңузга көчүрүп алуу сиз үчүн ыңгайлуу болоттур. Сөздүктүн жаныңызда болушунун дагы бир себеби, эгерде бир аз бош убактыңыз болуп калса же кезекте турсаңыз, аны ачып туш келген сөздү эле жаттай берсеңиз болот. Грамматика үчүн көп кайгыра бербеңиз. Көпчүлүк чет тилин мектептен бери окуп келсе да жакшы сүйлөй албайт. Анткени мектептин программасында грамматикага жана эрежелерге басым жасалат да, сүйлөө жана жазуу речине көп көңүл бурулбайт. Ошондуктан эң биринчи учурда сөздөрдү жаттоо аркылуу сүйлөө речин өнүктүрүү зарыл. Ал эми грамматикага кийинчерээк токтолсо болот. Катачылык кетирүүдөн коркпоңуз. Тил үйрөнүүдө кээ бирөө ката кетирип, туура эмес сүйлөп аламбы деп коркушат. Бул сапаттын эч кандай жардамы тийбейт. Мүмкүн жаңы тилде сүйлөөдө сиз кетирген каталар ыңгайсыз абалга алып келет, бирок аны чоң катачылык деп айтууга болобу? Тилди алып жүрүүчүлөр сизден дал ошол каталарды күтүшөт. Анткени канчалык деңгээлде тил үйрөнгүңүз келерин ошол нерсе аркылуу байкашат. Мындан тышкары, кайсы тилди үйрөнүп жатсаңыз, ошол тилдеги тасмаларды көрүңүз. Музыка угуңуз, китеп окуңуз жана жазыңыз. Эгер мүмкүнчүлүгүңүз болуп турса, сиз окуп жаткан тилде сүйлөгөн мамлекеттерге барыңыз. Сөздүк коруңузду толтуруу үчүн жаңы сөздөрдү жаттап туруңуз. Алгач күнүмдүк турмушта эң керектүү делген 100 сөз жаттаңыз. Андан кийин дагы ошончо жаттаңыз. Жыйынтыгы сиз күткөндөй болот. Тиркемелер. Азыркы учурда ыңгайлуу жана эффективдүү болуп электрондук китептер, сөздүктөр эсептелет. Себеби тил үйрөтүүчү ар түрдүү тиркемелерди телефонуңузга көчүрүп алсаңыз, аны кандай учур болбосун бош убактыңызда ачып колдоно бересиз. Чет тилдерин тез үйрөнүүнүн жол жобосу сизге жаккан болсо, жакты белгисин басып, видеону досторуңуз менен бөлүшүп коюңуз.